Кыргызстардын тобокелдигин азайтуу боюнча 3-чү конференциясы болуп атат. Бул күн жөндөн эле чыккан эмес. 2017 жылы ошо өкмөттүн атайын токтоому менен 5 октябрь ошо кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү болуп белгиленген. Бул белгиленген себеби 5 октябрь 2008 жылы ошо Нурада чоң жер титирөө болуп, ошонун негизинде биз 75 жараныбыздан айрылганбыз. Ошонун негизинен ошолордун элесин, ошолорду эстеп жүрүү, ошондон сырткары дагы ошо жана кырсыктардын кандай деңгээлде бүгүнкү күндө коркунучу бар экенин ошону белгилеш үчүн бүгүнкү күндө ошо жана 5 октябрды биз ошо кырсыктардын тобокелдиги күнү деп белгилеп, ошонун алкагында бир айлык кылып ошондой иш-чаралар жүргүзгөнбүз. Иш-чаралардын алкагында болсо ар кандай ошо ошо кырсыктардын тематикасында ар кандай ачык эшиктер, андан сырткары ошо жанакы викториналар, окутуучу жайларыбызда ар кандай болгон машыгууларды өткөзүү, элдерди ошо жанакы коопсуздук маданияты менен тааныштыруу, ошолордун маданиятын жогорулатуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгы болуп, мына конференция өткөзүп атабыз. Конференциянын негизги бүгүнкү күндө максаты, анан темасы болсо, бул болсо мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин байланышы ушу тобокелдигин азайтуу боюнча деген темада бүгүнкү күндө жүргүзүп, анан азыркы кезде ошо жанакы жерлердеги областтагы президенттин ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү, акимдер ушул жерде катышып отурушат. Общество и работа с различными его слоями, чтобы все правительства отдельных граждан принимали верные решения для снижения риска и последствий. Бүгүнкү күндө биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен ушу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү системасын өркүндөтүү иштери алгылыктуу жүрүп келатат. Атайын заманбап шаймандар алынган, атайын дрондор бар. Ушу жер көчкүлөрдүн жылышы боюнча изилдөөгө жардам бере турган атайын шаймандарды колдонобуз. Мындан тышкары ошол эле ушу Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында биз атайын веб-портал иштеп чыкканбыз. Веб-порталдын ичинде ушу бардык илимий изилдөө институттардын жана министрлик ведомстволорунун ушу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө ушу алынган маалыматтардын баары жана биздин өзүбүздүн талаа жумуштардын негизинде жасалган маалыматтардын бардыгын ошо веб-порталдын ичинде болот. Мындан сырткары ошо азык-түлүк программасын, ООНдун азык-түлүк программасынын долбоорунун алкагында атайын система призм деп коет. Ошо призм бизге ошо космо мониторингтин, космо снимоктардын жардамы менен ушул кооптуу аймактарды изилдөөгө жана мониторинг жүргүзүүгө, ошолордун жыйынтыгын алууга жардам бере турган система. В этом году те чрезвычайные ситуации, которые прошли в мае месяце в Жалалабадской области, в Сузакском районе. Эми бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин департаменти бар, мониторинг. Ошолор баягы дрондорду учуруп, ар кандай аппараттар бар, ошолор менен текшерип, анан бизге билдирет. Мынакей бул кооптуу аймак, 1-чи категория же болбосо 2-чи категорияда бөлүп берет. Бизде Сузак району боюнча 750 үй бүлө бар бүгүнкү күндө кооптуу аймакта жашайт да. Анан бизге аябай кыйынчылык туудурат. Буларды көчүрүп башка жакка жайгаштырып, ушул маселелердин баары эми жанагы баары келип каражатка такалат. Анан жер тилкесин бөлүп берүү, ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Сузак району ошол эң кооптуу аймактардын катарында турат. Жер көчкү, сел, анан өрт кырсыгы. Эми эң биринчи ошол жер көчкү бизде баягы жарандарыбыз ошол коктоголотко ар жерге жашап, жер тилкеси жоктугунан тоо таштарга жашап, анан кооптуу аймакталар билбей эле жашап жүрүшкен. Анан Көгарт дарыясы бар. Көгарт дарыясы жазында суудун деңгээли көтөрүлүп, жээгин бузуп, жанагы тосмолорду бузуп кетет да. Буга чоң каражат керек.